Аксы районда пробация кызматы ачылган күндөн тартып кызмат алган жарандардын саны артып барат. Пробация органына кардар келгенде атайын журнал ачылып, каттоого алынат. Алар бир айда 2 жолу келип каттоодон өтүп турууга милдеттендирилет. Андан соң анын үстүнөн көзөмөл жүргүзүлүп баштайт. Ага жекече программа түзүлөт. Ошондой эле үй бүлөсү тууралуу маалымат алып, атайын адистер иш алып барышат. Биз кыз ала качуу менен топтолгонбуз. Дос болобуз, ошо кыз алып качып, бир тууган ичиди жазып заявленияны. Ошол тараптан топтолуп, анан ушул жака пробацияга келип калганбыз 2023-жылы. Пробацияда көптөгөн жардамдарды алдык. Мисалы үчүн айылда туруп эле биз гид тармагынан окудук, сертификаттарды алдык. Даже ошо менен бир экскурсияга да чыгып келдик. Ошол тармакта туристтерге аралашып, таанышып келдик. Андан сырткары ВИЧке, гепатит А, Б деген немелерди, анализдерди бесплатно тапшырып, өздүн немебизди билдик да, анализдерибизди. Булардын баардыгы ушу пробациянын жардамы менен болду. Бул жайда 3 кызматкер эмгектенет. Алар ар бир кардардын үйүнө барышып, жашоо турмушу менен таанышып келишет. Учурда атайын планшеттин жардамы менен түрдүү кызматтарын көргөзүп жатышат. Мисалы, келген кардарларга мобильный контроль деген бар, өзүнүн смартфонуна мобильный контроль беребиз, кайсыл жерде жүрөт, кандай болот. Ал мобильный контроль менен ар 2 саатта, 4 саатта өзүн неме кылып турат, отметка алып, мындай эмнерде жүрөм, границадан чыкпайт, үстүн өрөөндө. Белгиленген картабыз бар өзү. Ушундан чыкпайт, анан ушу күнүнө 5ден, 6дан, 10дон кардар келет. Кардарларды ушу мыйзам чегинде могу отпечатка бар, ушу менен отпечатка менен явка алып турабыз. Делолоруна кол койдуруп. Аталган районда бүгүнкү күндө 49 жаран пробация кызматынын көзөмөлүндө турат. Максаты түрмөдө олтургандардын санын азайтуу, пробациянын кардарларын оң жолго салуу болуп саналат. Бул кызмат оор кылмыш кылгандарга, жашы жете элек өспүрүмдөрдү зордуктаган адамдарга колдонулбайт. Жаңы келгенде мондай отпечатоктор жок болчу, анан кол издерин калтыра турган. Анан ошолор киргизилди. Азыркы күндө мобилдик контроль жүрүп атат биздечи. Анан браслеттер тагылып атат кардарларга. Бул бир жагынан бир алдыңкы максаттын бири бул кылмыштуулуктун алдын алуу. Анан көп жактан жардам берип, не кылганга өзүбүз дагы кубанабыз. Бул жактан биздин жөн эле отурбастан жардамыбыз тийип атат да, иш жүзүндө. Былтыркы жылды айта кетсем, 2024-жылы 5 кардарыбыз сертификат алды, окуп, анан ошол эле 5 кардарыбызга 3 кап ундан, 15 литр майдан гуманитардык жардам берилди. Белгилей кетсек, пробация кызматы өз ишин 2019-жылы сентябрь айында баштаган. Учурда Жалал Абад облусунда пробация органынын көзөмөлүндө 746 жаран бар. Зарина Жапар кызы, Манас Назаров, Аксы району.